Укуктук жана демократиялык системаны бекемдөө дүйнөнүн 15 мамлекетинин конституциялык көзөмөл органдарынын төрагалары Ысык көл жээгине чогулду. 2 күнгө созулган илимий практикалык конференция соттордун ортосундагы диалогду, кызматташтыкты жемиштүү өнүктүрүүгө өбөлгө болууда. Иш-чара баш мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгынын алкагында уюштурулган. Бул убакыт аралыгында конституция бир эмес 10 ирет өзгөртүүгө дуушар болгон. Ошентсе дагы демократиялык баалуулуктарды, адам укуктарын коргоодо күчтүү курал катары башкы өзөгү сакталып келген. Советтер Союзунун конституциясы боюнча эң биринчи баалуулук бул деген мамлекеттин кызыкчылыгы болгон. Ал тууралуу конституцияда жазылган. 93-жылдан баштап ушул бүгүнкү күнгө чейин өзгөрүлгөн эмес, адамдын өзүнүн орду бул эң негизги баалуулук деп белгиленген конституцияда. Конституция жазган жана мен айтып кеткен баалуулуктардын баарын ишке ашыруучу эң алгачкы, эң күчтүү инструмент бул деген конституциялык сот өндүрүшү. Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын өкүлү белгилегендей, Кыргызстанда адам укуктары жогорку деңгээлде корголгон. Аны ишке ашырууда конституциялык соттун орду чоң. Конституционный суд уделяет очень большое внимание соблюдению прав. Конституциялык сот кыргыз жарандардын укуктарын коргоодо өзгөчө орунду ээлейт. Венециялык комиссияга Молдованын конституциялык соту төрагалык кылып жатат. Бул 42 мамлекетти бириктирген чоң уюм. Кыргызстан аталган уюмга 2004-жылдан бери мүчө. Ушул убакыттан бери тыгыз кызматташып келет. Учурда колдонулуп жаткан конституциянын редакциясына дагы комиссия тарабынан жогору баа берилген. Иш-чаранын алкагында мыйзам үстөмдүгүн орнотуу жаатында тажрыйба алмашып, тыгыз кызматташуу боюнча документтер кабыл алынды. Анын бири Кыргыз-Өзбек конституциялык сотторунун төрагалары кол койгон меморандум. Айта кетсек, быйыл кошуна өлкө конституциялык реформага бел байлады. Konstitutsiyamızda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Deyarli konstitutsiyani 65%. Биздин өлкө учурда конституциялык реформаны башынан кечирүүдө. Мурдагы редакциянын 65% жаңыртылды. Конституциялык соттун төрагасы менен макулдашылган меморандум биздин мамлекет башчыларыбыз баштаган кызматташтыктын жолун улайт. Бул конституциялык соттун мыйзамдуулук үстөмдүгүн орнотууда өзгөчө орунду ээлейт деген ишенимдемин. Эки өлкөнүн конституциялык соттору арыздарды карап, адилеттүү чечим чыгаруу жаатында тажрыйба алмашсак болот. Бул жыйын Европа өлкөлөрүнүн конституциялык сотторунун дагы докладдарын угуп, тажрыйбаларын үйрөнүүгө жакшы аянтча болуп берүүдө. Бул сыяктуу меморандумдар Россия, Латвия, Тажикстан, Азербайджан жана Молдова республикаларынын конституциялык соттору менен түзүлдү. Конституционный суд Кыргызстана — это очень молодой суд. Конституциялык соттун негизги милдети баш мыйзамга карама-каршы келген конституциялык мыйзамдардын нормасын ордуна келтирүү. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө эң оор иштердин бири. Акыркы жылдардагы Кыргызстандын конституциялык реформа укуктук талаада алып барып жаткан иши мактоого татыйт. Демек, катышуучулар белгилегендей, мындай иш-чара маалыматтык гана негизде эмес, эл аралык укуктук кызматташтыкты арттырууга өбөлгөн. Конституциялык палатада болдук 2010-жылы. Ал учурда дагы өзүнүн ролун аткарганга Конституциялык палата абдан эле жакшы аракетин көрдү. Эми 21-жылы кайра өзүбүздүн макамыбыз Конституциялык сот кайра келгени бул дагы бир жакшы нерсе да. Анткени биз чыныгы сот болгондой болдук. Көз карандысыз өзүбүздүн мындай ыйгарым укуктарыбызды аткарганга да өзүнчө бир жакшы өбөлгө түзүлдү да. 2021-жылдын 5-майындагы конституциянын жаңы редакциясына ылайык. Конституциялык палата конституциялык сот болуп өзгөртүлүп, муну менен макамы калыбына келтирилген. Конституциялык соттун ыйгарым укуктары олуттуу кеңейтилди. Баш мыйзамды расмий чечмелөө, мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар боюнча талаш-тартыштарды чечүү, ошондой эле президентке каршы айып коюунун белгиленген тартибинин сакталгандыгы жөнүндө корутунду берүү сыяктуу кошумча ыйгарым укуктар менен толукталган. Бактыгүл Султанбек кызы, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Ысык көл, Чолпон Ата шаары.